Ассаламу алейкум, туугандар. Мына Ысык Көл областында, Жети Үз районунда, Жеңиш айылында ушундай инкубаторлорду жасайбыз. Заказды алабыз 100дөн 500гө чейин. Ал эми ичин көрсөтсөк, полулар азыр деген 140 жумурткалыктар. Полу автомат кылып жасайбыз. Ичин көрсөтөлүк аз сиздерге. Мынакей ичи мындай. Өйдө ылды эрте менен кечинде которуп турабыз. Эки положение менен иштейт. Вентиляциялары бар полный. Аба чыгып турчу тежиктери дагы бар. Термовлаганы койгонбуз. Жана ошондой эле терморегулятордун эмеси постоянно болот ичинде. Чыгышы проценти 85%ке чейин чыгып атат. Албетте жумуртка жакшы болсо. Ал эми азыр мындай кылып тартып коеюн инкубатордун. Бул терезесинен көрүп турсак болот. Жөжө чыкканын, чыкпаганын, суусу аз калганын, ошолорду текшерип турчу терезе. Мынакей 37,2 градус менен жөжөлөрүбүз чыгып атат жакшы эле. Ал эми азыр жөжөлөрүбүздү көрсөтөлү чыккан. Мынакей бул деген уже 1 ай 20 күндүк жумурткалар, жөжөлөр. Брамдары бар, полубрам. Ушундай чыгарабыз, ушундай жөжөлөр чыгат. Чип 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 чип. Ал эми азыр болсо кандай жумуртка салабыз, ошолорду да бир көрсөтүп коелу. Салган жумурткаларыбызды. Мынакей бул болсо өзүбүздүн инкубаторубуз. Ичин көрсөтүп коелу. Жумуртка кандай тизилет, кандай алдына суу коюлат, ошонун баарын көрсөтөбүз азыр ушу менен. Мынакей жумурткалар тизилип турат азыр бизде. Сууну болсо моундай идишке коебуз алдына. Постоянно болуш керек. Эрте менен кечинде бул жакта которуп турабыз, ылдый өйдө түшүрүп. Эки положение бар. Анан 18 күндө уже мояктагы эмелер ачылат. Тешиктери. Анан 18 күндөн бир эле ортого положенияга коебуз. Жумуртканы түздөп. Мынакей азыр ушундай. Ушулардан ушундай кылып чыгарабыз.